Достор, бул сабакта сиздер менен классика болгон ар бир программалоо тилин үйрөнүүдө экранга чыгарыла турчу салам дүйнө деген кичинекей программаны жазып өтөбүз. Бирок аны кылаардан мурун биз дагы фундаменталдык нерселерди түшүнүп алышыбыз зарыл. Мурунку сабакта билесиздер, биз ушул console log деген атайын функцияны колдонуп экранга кайсы бир текстти чыгарганбыз. Анан биз ошол console log'тун түзүлүшүн, аны кантип колдонуш керек экендигин, ошонун маңызын түшүнүш үчүн келгиле азыр могул жерде анықталып турган объектиге же болбосо кичинекей мини программага көз чаптыралык. Азыр мисалы биринчи сапта биз көрүп турабыз, бул жакта биз let деген ачкыч сөз менен адам деген өзгөрмөнү аныктап турбуз, достор, баягы математикадагыдай. Анан аны ушул объектиге барабарлап турбуз. Ал ушул тармалгачтар менен башталып, жана жабылып жатат. Анын аты жөнү деген сыпаты бар экен, ошол сыпаттын мааниси боботик экен. Жана анын салам деген сыпаты бар экен дагы, бирок бул жакта анын мааниси катары кайсы бир function деген ачкыч сөз менен аныкталган, андан кийин каша болуп, тармалгач ачылып, кайсы бир инструкция жазылган бир кызыктай нерсени көрүп турасыздар. Бул, достор, азыр сиздер function деген сөз менен аныкталган блокту көрүп турган нерсе функция деп аталат. Функцияны азыр терең менен түшүнүштүн деле кажети жок, достор. Бул боюнча биз кийинки курстун жүрүшүндө бир сабактарда кененирээк түшүндүрүп беребиз. Эгерде үстүртөн түшүндүрө турган болсом, силер муну мындай түшүнүшүңөр болот. Функция деген бул кайсы бир иш аракетти кыла турган нерсе да. Мисалы, заводду элестете турган болсок, заводко биз мисалы сырьёну, чийки затты алып келсек, мисалы картошканы бир кайсы заводко алып келсек, анын заводко киргизип, ал жана цех андай конвейерден баардыгынан өтүп, заводдон чыкканда чипс болуп чыгып атат, туурабы? Башкача айтканда, функция деле дал ушундай завод сыяктуу экен да, кайсы бир иш аракетти кылат экен. Ал бир маалыматты алып, маалыматты өзгөртүп, анан кайра бизге берет экен да. Же болбосо өзүбүздөн эле мисал катары кыла турган болсок, адамдын функциясы, мисалы менин функциям эмне? Мен жеп ичем, бир нерсени көрөм, угам, сүйлөйм, кайсы бир жумушту кылам, программаларды жазам, бул менин функциям да. Дал ушул чындыгы жашоодогу нерселерди программалоо талаасында чагылдырыш үчүн бизге функция деген нерселер керек болот экен. Бул жөнүндө да кийинки сабактарда карайбыз, достор. Башыңарды азырынча урутпай эле койгула. Кыскасы, биз объектинин ичинде кайсы бир сыпатка анын мааниси катары функция деген нерсени дагы аныктасак болот экен. Функцияны да билебиз, бул ошол өзүнүн объект катары алып жүргөн нерсе. Анан мисалы 8-чи сапты көрдүңүздөр, туурабы? 8-чи сапта биз адам деген өзгөрмөгө кайрылып жатабыз. Адам деген өзгөрмө биздин учурда бул объект болуп эсептелинет. Анан биз андан кийин чекит белгисин жазып, салам деген ошол объектинин 3-чү сапта аныкталган сыпатына кайрылып жатабыз. Башкача айтканда, биз чекит белгиси аркылуу объектинин кайсы бир сыпаттарына кайрыла алат экенбиз дагы, анан ушул каша менен биз функцияны аткардырат экенбиз. Же болбосо функцияны оталдырат экенбиз, анын иштешине түрткү берет экенбиз да, ушундай саламдан кийин ошол эки кашанын жазуу менен. Анан биз ошону 8-чи саптагы код аткарылганда ал экранга ошол салам, менин атым Боботик деген нерсе чыгат экен. Мунун деталине азырынча киришпей эле койгула, достор. Эң башкысы ушундай объект бар экен, объектинин сыпатына биз функцияны аныктап алат экенбиз да. Ошол нерсени түшүнүп алыңыздар. Бул мисалдан анан ошол объектини биз кайсы бир өзгөрмөгө ыйгарсак болот экен. Эми мындан ары кеттик, достор. Биз азыр бул сабакта console log программасын эмес, функциясын колдонуп, салам дүйнө деген сөздү экранга чыгардырабыз. Бирок чейин келиңиздер, ушул мурунку айткан мисалдын жардамы менен объект боюнча мисал алган билимибизге таянып, console log деген эмне экенин түшүнө кетелик. Мисалы азыр ушул жердеги коддо, мисалы псевдокоддо төмөндөгү кодду көрүп турасыздар, console деген. Башкача айтканда, JavaScript'тин өзүндө же болбосо браузерде же болбосо интерпретатордун өзүндө кайсы бир жерде ушундай console деген объекти аныкталыптыр да. Анан анын толтура өтө көптөгөн сыпаттары бар экен. Анан ушул сыпаттардын бири log деген сыпат экен. Ал log деген сыпаттын мааниси кайсы бир функция экен. Анан биз ушунун жардамы менен биз экранга кайсы бир нерселерди чыгарсак болот экен. Мисалы 16-чы сапта аныкталган жазуу, мисалы console checkout log кашаны ачып жабабыз, салам дүйнө деп жаза турган болсок, ал бизге экранга салам дүйнө деген сөздү чыгарып берет. Эми келгиле ушуну бир аз ийне-жийне чейин талдап карап өтөлүк. Биз билебиз, ошол JavaScript'тин өзүндө ушундай console деген объект алдын ала аныкталыптыр, биз аны колдонсок болот экен. Анан ошол объектинин кайсы бир log деген сыпаты бар экен, же болбосо методу бар экен. Метод деген сөз, достор, эмнеден келип чыгып атат? Биз буга чейин функция деп эле атап келип жатканбыз, бирок эгерде биз кайсы бир функцияны объектинин бир сыпатына аныктай турган болсок, маани катары аныктай турган болсок, мисалы 11-чи сапта, функция logтун мааниси болуп атат. Эгерде биз ушул объектинин алкагында log жөнүндө сүйлөй турган болсок, анда ал метод болуп эсептелет экен. Эгерде кайсы бир сыпаттын мааниси функция болсо, анда ал метод болуп эсептелет экен, достор.
Анан биз достор ушул функцияны иштетсек болот экен, мисалы console log дедикпи. Биринчи кезекте достор мен азыр айтпай кетиптирмин. Console объектиси бар. Анан ошол чекит белгиси аркылуу биз log деген сыпатка же болбосо методко кайрылып жатабыз. Анан ушул методду иштетиш үчүн достор биз кашаларды ачат экенбиз, анан кашаны жабат экенбиз. Анан мисалы ушул log деген метод өзүнө кайсы бир аргумент алат экен. Аргумент ушул мисалы салам дүйнө деген текст. Эгер биз ошону log методуна бере турган болсок, ал бизге экранга ушул сөздү чыгарып берет экен. Башкача айтканда достор, дагы бир жолу консоль деген объект алдын ала аныкталыптыр. Биз чекит жазуу аркылуу консоль объектинин сыпаттарына кайрыла алат экенбиз. Биз log деген сыпатына же болбосо биздин учурдагы log деген методуна кайрылып, аны кашаны ачып жаап чакырдык дагы, анын ичине салам дүйнө деген параметрди бердик, аргументти. Анан ал бизге 16 саптагы код аткарылса, бизге экранга салам дүйнө деген сөздү чыгарып берет экен. Азыр биз код редактор эмес, азырынча ошол браузерге барып, жанагы консолдун ичинен ушул сиздердин эң биринчи тушоо кесүүчү программаңыздар болгон салам дүйнө программасын жазабыз. Аны кылыш үчүн достор, биз мурдагыдай эле браузерди старт кылышыбыз керек дагы. Азыр эми мышканын оң кнопкасын басып, просмотреть код деген менен ушул консоль деген вкладканы ачышыбыз керек. Анан биз бул жакта ошол курсорду көрүп турабыз. Анан келиңиздер, биз бул жака биздин эң биринчи программабызды жазалык. Ал үчүн консоль деген объекттин log деген методуна кайрылам дагы, кашаларды ачып жабам, анын ичине аргумент катары салам дүйнө деген сөздү берем достор. 3 жолу илеп бергисин коюп коелук дагы. Эгерде мен азыр enterди баса турган болсом, салам дүйнө деген нерсе чыкты. Сиздер дагы менин артыман кайталап ушуну жазыңыздар достор. Эгер жазган болсоңуздар, мен сиздерди куттуктайм. Бул сиздердин JavaScript'теги эң биринчи тушооңорду кесе турган программаңар болду. Эми мындан кийин өтө жакшы нерселерди үйрөнүп, татаал адамдардын муктаждыгын чече турган программаларды жазасыңыздар деп ишенебиз достор. Анан достор, дагы бир маанилүү нерсе, биз мурун айтып өткөнбүз, консоль деген бул JavaScript'те алдын ала аныкталган кайсы бир объект деп. Келгиле ошону текшериш үчүн ушул консолдун ичине дагы консоль деп эле жөн эле жазып туруп enter кнопкасын бассак, бизге интерпретатор ушул нерсени чыгарып берет. Эгерде мен ушул 3 бурчтукту баса турган болсом, бул жакта ар кандай ушундай кызгыл түскө боелгон толтура жазууларды көрүп турабыз. Мисалы, бул консолдун биз мурда атап өткөндөй эле сыпаттары болуп эсептелет. Мисалы, assert, clear, context, count деген сыпаттар бар экен, жана башкаларынан ылдый түшүп карай турган болсок, бул жакта log деген сыпат бар экен. Бул сыпаттын мааниси ошол F кнопкасы менен, кнопка эмес, тамгасы менен белгиленип турат. Бул ошол функция деген билдирет, ошол log деген функция бар экен. Башкача айтканда, log деген бул консоль деген объектинин методу болуп эсептелет экен. Биз азыр ошону колдонуп, өйдөдө салам дүйнө дегенди чыгарып өттүк. Башкача айтканда, биз мурда слайдтарда карап өткөн нерселердин бардыгын азыр ушул жерден тактап көрүлөбүз достор.